3 декабрь ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын эл аралык күнү. Бул күн дүйнө жүзүндө ар бир адамдын укугу, коомдогу орду жана баалуулугу жөнүндө эскертип, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарына көңүл бурууну чечкиндүү түрдө чакырып келет. Биздин мектепте бул күнгө арналган тарбиялык саат өткөрүлүп, окуучуларга мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоосундагы кыйынчылыктар, алардын муктаждыктары жана биз бере турган жардамдар жөнүндө түшүнүктөр берилди. Ар бир тапшырмалар, ар бир мисал аркылуу окуучулар майыптык бул кемчилик эмес, жөн гана жашоосунда башка форма экендигин түшүндү. Мен маданият сектору Асанова Гүлүмкан жана класстагы окуучулар тарбиялык сааттан кийин биз баарыбыз биргебиз аттуу иш-чаранын алкагында окуучулар айылдагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын үйлөрүнө барышты. Алардын абал сырын сурап, билектерди тапшырып, күнүмдүк иштерине жардам берип келишти. Кимдир бирөө үй жумуштарын жасаса, башкалары короосун илеттеп, жылуу сөздөр менен кубатташты. Бул иш-чара окуучуларга бир чоң сабак болду. Адамдын майып же оорулуу деп бөлүүгө болбойт. Алар да коомдун толук кандуу мүчөсү. Бизди урматтап, сыйыбызды, колдообузду жана боорукер мамилебизди күтүшөт. Бүгүнкү күн биримдик, мээрим жана адамгерчиликтин күнү. Анткени биз баарыбыз биргебиз. Аны менен токтобой, башка мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын акыбалын сурап, аларга белегибизди тапшырдык. Жана аларга жакшы каалоо тилек айтып, ак батасын алдык. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен 9 Б класс.